Саламатсыздарбы? Менин оюмча бул эми 11 жыл бул баягы советтерден калган система. Эми баягы мындай эл аралык стандарттарга караганда ал жерде бүт эле мына Европада караса 12 жылда IB деп коет ал системанын ичи. Ал жерде бардыгы 12 жыл окуйт. Эми биздики дагы ошого алып келели деп атат окшойт, международный стандарттарга. Мен ойлойм бул туура эле го дейм. Эми баягы өзгөрүү болуш керек да. Анан эми ал жерден дагы мына нагрузканы кичине азайтабыз деп атат. Мен окудум программасын. Ошол эми бул жакшы көрүнүш деп ойлонуп атам. Анан мына азыркы биздин кесипчилер айтты, электрондун тизме боюнча ал такыр иштебейт. Эмне дегенде көп мектептерде азыр өзүңүз билесиз, бир класста 40 баладан 50 баладан окуп атат. Бул эми баягы эмне деп атат? Биз билим берүү тармагына көңүл бурган эмеспиз да. Мамлекет 30 жылдан бери. Эми азыр мына эми ушул убакыты келди окшойт дейм да. Ошол жаңы мектептерди куруп, жаңы системаларды алып келип. Саламатсызбы? Сиз азыр билим берүү министрлигинде соц тармактарда аябай талкууга алынып атат. 12 жыл бул аябай көп депчи балдарга билим берүүдө. Деги эле сиз депутат катары кандай ойлойсуз? Кандай пикирдесиз? Эми негизи азыр ошо билим берүү министрлиги окууну 12 класска чейин болот деп айтып атпайбы? Негизи мен эми союз учурунда окугам да. Биз эми 10 класска чейин окуганбыз. Негизи 10 класска чейин эле жетишет деп ойлойм да менин оюмча. Андан кийин 11 класска чейин деп азыр 11 класска чейин окуп атпайбы? Анан эми азыр билим берүү министрлиги эми бир негиздөө менен 12 жылга деп узарткантат да. Анан бирок мен өзүм оюм азыркындай эле калтырган оңбу дейм да, 11 класска чейин. Саламатсызбы? Сиз азыр бүгүн жыйында жана балдардын электрондук катарга тизмеге турушу боюнча маселе көтөрдүңүз. Бул жерде аябай түшүнбөстүктөр, аябай татаал маселелер пайда болууда депчи. Эмне себептен мындай пикирди кармандыңыз же элдерден кайрылуулар келип түшөт? Саламатсыздарбы? Соц тармактардан абдан көп кайрылуу болду. Ата-энелер мага дагы чалышты. Өзүм Ленин районунан болгону менен анда-мандатный көп кайрылуу болду. Биринчиден электрондук порталга кире албайбыз. Тизмеге киргенде сайт иштебей калат дейт. Анан биз айтып атпайбызбы, санариптештирүү, цифровизация толугу менен жүргүзүп атабыз деп. Бирок азыркы учурда министр келгени менен 3 ай болду. Мен ойлогом даярдык болот. Анан өзүңөр билесиңер, Бишкек шаары эң көп биздин окуучулар. Менин оюмча бир 65-70 миңдин тегерегинде барат жыл сайын. Анан азыр эмнеден башаламандык болуп атат? Электрондук портал жалаң эле Бишкек шаардагы пропискасы менен турган микроучасток менен кабыл алып атат. Бирок буга чейин 21-жылы микроучасток менен алчу, анан дагы ар бир район акимияттарда комиссия түзүлүп туруп, анан балким ар түрдүү адамдар, биздин балдарыбыздын ата-энелери кайрылганда карап чыгып туруп, анан комиссиянын чечими менен мектептерге киргизип койчу. Элестетиңиз, азыр пропискасы жок шаарда жашаган биздин жарандарыбыз жөн эле азыр 10 миңдин тегерегинде мектептерге барбай калышат. Анан үйдө эле отуруп калат да. Анан биздин милдетибиз билим берип балдарыбызга бериш керекпиз. Ошол үчүн азыр министрди чакырып туруп, эмне себептен мындай башаламан болуп атат? 12 жылдык окуу программасын киргизебиз деп атат. Эми кайсы категориялар менен кандай критерийлер менен киргизебиз деп атат. Бизге азырынча белгисиз, бизге эле келелек, киргизелек. Бирок мен ойлоймун, бүгүнкү күнгө балдардын психологиялык өнүгүшүн жана ошондой эле бүгүнкү күндөгү биздин мектептердин абалын, ошондой эле бүгүнкү биздин билим тармагындагы деңгээлди карап туруп, мен эртерээкпи деп ойлоп атам. Себеби 12 жылдык билим бериш үчүн бизге баардык шарттар түзүлүш керек. Анан эң негизгиси биздер азыр балдар кичинекейинен эле мына компьютер карап, интернет карап, бар жокту үйлөнүп көрүп алып атат. Алар 12 жыл мектепке барып отурушу менимче бул мынандай кандай десем, шартка туура келбеген эле эме мыйзам болот деп ойлоп атам да. Мен өзүм дагы мугалим катарында, эми биз
биздин убагыбызда 10 жылдык эле 10 жыл болсо дагы 10 жылда аябай жакшы билим алып чыкканбыз. Ошол мезгилде билим деңгээли дагы өтө жогору болчу. Анда эми совет мезгилинде чынын айтканда ар тараптуу мындай предметтиктер да жетиштүү эле, бизде баардык эмелер жетиштүү эле да. Ал эми азыр ушул эми бүгүнкү күндө 12 жылдык эмеге мен каршымын. Биринчиден бизде шарт болуш керек. Чындыгында мектептер даяр эмес. Мына Бишкекте мисалы кээ мектептер бар. Ошол жерде 3 смена окуп, и то бир класста 50 бала окуйт. Менимче биз 12 класска өтсөк, анда мектептерди биз дагы ошого даярдаш керекпиз. Шарт андай жок. Бишкекте даже мына региондордо ахвалы, мектептердин ахвалы өтө начар. Учебниктер жетишпей жатат. Жетишсе, кээ мектепте мүмкүн жетишет, бирок алар дагы эскирди. Менимче билим берүү тармагында өтө башка мындай проблемалар көп. Сиз айтсаңыз, айыл жергесинде деп айтып кетпедиңизби? Айыл жергесинде негизи эле жандай чет тили жок эсе да, ошолорду кандай бир метод менен күчтөндүрүү, биринчи ошолорду алдын алуу керек деп эсептейсизби? Айыл жергесинде бир проблема бар. Бул биринчи проблема мугалимдер жетишпей жатат. Бул информатика жактан. Ал эми тил боюнча туура айтасыз, андай дагы проблемалар бар. Кээ учурда мына сабак бар, бирок мугалим жок болот да. Ушундай проблемалар бар. Анан биз 12 жыл бул дүйнөлүк туура эле айтып атат, билим берүү министрлигинин министри өзү туура эле айтып атат. Андай дүйнөдө бар. Көпчүлүк өлкөлөр ошого өткөн. Бирок биз ошого жетебиз десек, анда биз толук ошол мектептерди оңдоп, учебниктерди алмашып, мугалимдерди таап, аларга айлыктарды көтөрүп, ошондо биз өтсөк болот.